Тондар, ассаламу алейкум. Жалпы биздин катталуучулар Бишкек шаарынан жалындуу ысык салам айтабыз. Бүгүн күнгө суббота, дем алыш күнү. 18 число 11 ай 2023 жыл Бишкек убактысы боюнча эртең менен саат 9:30. Урматтуу көрүүчүлөр, Бишкек Риом автоунаа базарында өзүңүздөр билесиздер. 5-секторга кирип аткан жагы, элдер прям кирген жагында жолубуз курулду. Аллага шүгүр. Жолубузга параллельно элдер жүрүүчү тротуарыбыз дагы курулган. Анысына дагы шүгүр. Мен ошол жерде Маште базарга көптөн бери ушул съемкаларга келип, мындай көрүп, бир нерсе кыжалат кылат эле. Ушул жерге бир тепкич куруп койсокпу деп. Муну баягы бир видеодо сиздер көргөнсүздөр. Ал жака бир 15 адам кошулган. Анан ал жакта кичине сүйлөшмүш кылып, анан ошолордун арасынан бизде бир тууганыбыздан Алла ыраазы болсун, кичине болсо дагы салмын кошуп, Алла жолуна деп ушундай салмын кошту туугандар. Мындай жакшылык иштерде жарышайлы буюрса. Мисалы бул мындай айтканда бардыгыбыз бул ишке муктажбыз, мындай соопторго муктажбыз. Ошон үчүн мен ошол эле видео менен токтотуп койгом, себеби мен өзүм кылгым келди ошол нерсени. Анан ошо бир кичинекей акча тыйындын артынан буюрса көптөгөн соопторго жетебиз деген ойдомун. Сиздер дагы дуа кылып коюңуздар, сиздердин дуаңыздарга муктажбыз. Буюрса бул видеодо ошол жерге тепич курабыз. Азыр мен усталарды сүйлөшүп койгомун. Азыр келип калдык буюрса. Көрдүңүздөрбү, жолдор курулган, тептегиз, бар жогу сонун. Билесиздер, буга чейин жолдор аябай тамтыгы чыгып, тротуар жок болчу, иши кылса көрүп жүргөнсүздөр. Буюрса эми ушундай оңолуп атканда, түзөлүп атканда биз дагы аз да болсо сооп иштеп кылайлы. Мынакей азыр келип калдык. Келатып шагыл бар экен. Ушулардан бирөөсүн айдатып келебиз. Как раз питаг ушу жерде экен. Зариядан өткөндөн кийин. Бизден алыстабай, эгерде каналда биринчилерден болуп көрүп атканыбыз мекендештер болсо, подписаться болуп, коңгурочону басып коюңуздар. Анан бизге дуа кылып коюңуздар. Биз сиздердин дуаңыздарга муктажбыз. В общем, туугандар, ушундай. Мен өзүмдүн WhatsApp группама ушул жакшылык ишти Алланын ыраазычылыгы үчүн деп бөлүшүп, ал жака да картамды чыгардым эле. Эми кичине болсо дагы акча түштү. Барыңыздардан Алла ыраазы болсун. Тапканыңыздарга Аллахым берекесин берсин. Хотя өзүбүз үчүн ушундай условияны түзүп койсок жакшы эмеспи? Ушул авторынокто, ушул автоунаа базарда канчалаган орустар, канчалаган казактар чет өлкөдөн келип биздин ушул
машина базардагы машиналерден алып, соода кылып, алып кетип атат. Биринчиден өзүбүздүн ушул жердеги мындай айтканда шарт, өзүбүз үчүн шарт мындай айтканда. Анан может алар деле барып айтаттыр. Кыргызстандагы авторынокто элементарный тепкичи жок. Мындай эле дөңдөрдөн чуркап эле түшө берет экен деп айтпасын үчүн мына ушундай жок дегенде өзүбүз үчүн шарттарды түзүп коюш керек болгонда. Эми бул көпчүлүктөр ойлошу мүмкүн. Эмне үчүн ушул авторыноктун администрациясы тарабынан же болбосо ушул Бабановдуку эмне үчүн ошол киши кылбайт деп. Ондар ар ким кылган ишине жараша мээнетин соогун ала берет. Түшүнгөндөр түшүнүп болуш керек. Ошон үчүн бул нерсени бул авторыноктун же болбосо Бабановдун милдети эмес. Эми түшүнүп турабыз. Акча түшүп атат, бирок кылганда эч ак эле кылмак. Бул жерде охрана байкелерибиз дагы келип ушул бул жерде рабочийлерге өздөрүнүн ыраазычылыгын айтып, анча-мынча тыйындарын тыштап кетип, ушундай кылып атты. Ар жак бер жакка өтүп аткандар мага таштап атты. Алла ыраазы болсун бардыгыңыздардан. Анан эми анда милдет кылбайлы, бардыгыбызды Аллахым өзү ушундай берешен инсандардан кылганга мүмкүнчүлүктөрдү берсин. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбай, эки колубуз, эки бутубуз, ден соолугубуз барында ушундай жакшылык иштерди кылып калайлы. Оорубаңыздар, ийгилик барыңыздарга.